Assalamu алейкум. Мен Игілік Академиясында сүрдө жеңүү жана оратордук чеберлик боюнча тренермин да. Ушул аралыкта көптөгөн балдар кыздарды окуттук. Ушул жерде мен бир көйгөйгө туш болдум. Айрыкча мектеп окуучулары арасында. Мага ата-энелер балдар кыздарын алып келет. 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу, 11-чи класстын окуучулары. Ушу балам түнт, мүнөзү оор, көпчүлүк менен аралашпайт депчи. Макул, биз сүрдө жеңүүдө жардам беребиз. Оратордук чеберлик боюнча жардам беребиз. Бирок алардын арасында орус класста окуп жаткан дагы балдар кыздар бар да. Мен орус мектепте окуйм депчи. Ишенесиздерби? Өзүнүн эне тили кыргыз тилин мен текст окутам да бай, дикция, көркөм окуу боюнча окуй албай калып атат. Урматтуу ата-энелер, өзүнүн эне тилин окуй албай калып атат. Тамгалап окуган учурга туш болдум. Тамгалап окуп атат. Чоң класстын окуучулары, урматтуу ата-энелер, ооба, орус тил билген жакшыдыр. Бирок орус тилди билем деп өз эне тилин унутуп коюу кандай болуп калат бул? Окуй албай калуу кандай болуп калат? Эртең алар кантип сүйлөшөт? Текст окуй албайт. Тамгалап окуган мен аябай эме болдум да. Көзүмөн жаш чыгып кетейин деди бир моменттечи. Анан ушу бир суроо пайда болду да, ата-энелер кандай максатта орус класстарга окутуп атасыздар балдардычы? Ооба, тил билген жакшы дейбиз. Кандай максатта? Эртең Россияга барганда кыйналбасын деп атабызбы? Бул келечектеги мигрантты даярдап атабызбы же кандай? Өз эне тилин жакшы билүүгө, ошону окутуп, ошону да бир көзөмөлгө алып коюңуздар. Ошол мектептерде кыргыз тилин окуп жаткан мугалимдер ушуга көңүл буруп койсоңуздар. Чоң бир көйгөй деп билем ушунучу. Артында ак элбирстен ушундай инсталляциясы турат.